кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Ассаламу алейкум, урматтуу Россия жергесинде эмгектенип жүргөн мекендештер, мигрант болуп иштеп жүргөн бир туугандар. Бүгүнкү темабыз азыркы учурда көрүп атасыздар, Москвада нелегальный алып кетип атат, көчөлөрдөн кармап тосуп, документи туура болсо дагы, туура эмес болсо дагы кармап кетип атышат да. Ошондун үчүн мен атайын бүгүн Улиз эженин офисине келип отурам туугандар. Анча бул эжебиз билесиздер, азыркы учурда Россияда эң күчтүү юрист десем жаңылышпаймын. Ошон үчүн Улиз эже сиздерге бүгүн ошолор тууралуу маалыматтар берип кетет. Самасар көп рахмат берип кеткениңерге. Негизи эле информация алган бул жакшы, өзүңөр эле бере кетет, плюс форматтары бар көптөгөн өзүңөргө тиешелүү. Негизи эле мигрант укугу бул деген бул мигранттын укугу деп Россиялык жарандыгы менен мигранттын укугу бирдей да. То есть көпчүлүк ойлошот да, мен мигрантмын, менин укугум жок депчи. Андай эмес, силер укуктуусуңар, эгерде силерди полиция кызматкери келип документ сураганда, эгерде силер аны орусча жакшы түшүнбөсөңөр, переводчик сураганга укугуңар бар. Эгерде силерди незаконно алып кетип отделге камап аткан болсо, консульствону уведомлять эте турган дагы өзүңөрдүн укугуңарда мындай закондор бар. Консульский отдел, то есть посольствону уведомлять этиш керек алар непосредственно. Ушундай иностранный жаранды, именно Кыргызстан жарандыгы бар жаранды биз кармадык деп, эмне себептен кармаганын ошол уведомлять этиш керек. Жана ошондой эле, эгерде силерге түшүнбөгөн кагаздарды берген болсо, обязательно переводчик сураганга толук акыңар бар. Анткени силер түшүнбөйсүңөр да ал статьяларды, нормативтерди, анан кандай документке кол коюп атканыңарды билбейсиздер. Ошондуктан негизи переводчик сураганга толук акың бар. Кыскача реклама мекендештер, ассаламу алейкум. Туугандар, бизде билеттер аз калды. Кудайым буйрса, ким билет албаган болсо сөзсүз алып жетишип калыңыздар. Ушул келе жаткан воскресенье күнү финал метро Варшавскаяда Москвада болот оюнубуз. Кафеде келесиздер, тамак ашты жеп, биздин сыйлуу коногубуз болуп, оюндун честныйлыгына куу болуп кетесиздер. Андыктан шашылыңыздар туугандар, билет алып жетишип калыңыздар. 1500 билет баасы, 8 автоунаа. Андан сырткары конверттерде да акчаларыбыз бар. 100 конверт 3000 рубльдан, жана ошондой эле 20 конверт 5000 рубльдан. Барыңыздарга ийгилик. Азыркы учурда көрүп атабыз, көпчүлүк эле ушул суроону күтүп атышса керек. Мисалы Кыргызстандан келип, азыркы учурда документ жасаш проблема болуп калыптыр да. Мисалы мен да уже миграциянын суроо өтүп кетти. Кармап туруп эле штраф салып атат да. Ошону эмне кылыш керек? Негизи Россияда чыгып кетиш керекпи же границага? Негизи силер Россияга келгенде 1 ай аралыгында регистрация кылышыңар керек. Бизге 30 күн берилет, ЕАЭСтин составында бар үчүн. Например, өзбек жарандары жана тажик жарандарына 7 күн и 14 күн убакыт гана берилет. А бизге Кыргызстан жарандыгы барларга 30 күн убакыт берилет. Ошо 30 күн убакытта в первую очередь это медицинское освидетельствование, дактакарта алыш керек, Сахаровага барып өтүп, жана ошондой эле регистрация жазылган успевать этишиңер керек, жана ошондой эле трудовой контракт. Эгерде силер работа деп кирген болсоңор, трудовой контракт обязательно болуш керек. Азыркы тапта көптөгөн мекендештерибиз трудовой контракты болбогондуктан запрет на въезд автоматтык түрдө алып жатышат. Анткени 30 күн жүрүшөт да, бул жакта регистрациясы жок, же болбосо трудовой контракты жок. Же кээ бир жарандарыбыз 3 ай жүргөн жарандарыбыз бар, эч кандай трудовой контракт жазабай. Кирип чыгып, Казакстанга кирди чыкты кылып 3 ай сайын жүргөндөр да бар. Аларга уже башка норматив, башка статья коюлат дагы. 30 күндөн ашык, мындайча айтканда 90 күндөн ашык жүрдү деп 90 күнгө запрет коюлат. Ошондой да нормативдер бар. Ошондуктан эгерде регистрациясы жок жүргөн болсоңуздар, желательно 3 ай
3 ай аралыгында регистрация жок жүргөн болсоңор 3 айга Кыргызстанга чыгып кетишиңер керек. Это бул закон түрүндө. А эгерде силер 3 ай сайын кирип чыгып жүрө турган болсоңор автоматтык түрдө запрет коет. Ошондо 1 ай эмес 3 айга чейин жүргөн можно экен да? 3 айга чейин жүргөнгө болот негизи. Мындайча айтканда силер 1 ай жүрөсүңөр да, 1 ай аралыгында 3 айга биринчи регистрация кыласыңар да, продление кылып. Бирок ошол 3 ай жүргөндө дагы силер трудовой договор жазатпасаңар, жөндөн-жөн бул жакта жүргөн болсоңор, силерге автоматтык түрдө запрет коюлат, же болбосо полиция кызматкери аркылуу кармала турган болсоңор, трудовой контроль жок болсо, тоже сот аркылуу выдворение алат. Дагы айта кетчү нерсе, негизи сотко барганда обязательно силердин трудовой, мындайча айтканда, регистрацияңар базада чыкпай калган күндө дагы, эгерде силер официально иштеген болсоңор, обязательно соттон айтышыңар керек. Уважаемый суд, мен официально иштейм, Россия жергесинде налог төлөйм депчи. На основании именно официальной работы 2022 жылы көптөгөн дополнениялар, закондун нормативтери берилген. Ошол негизинде силер эч кандай выдворение албайсыңар, силер эч кандай депортация болбойсуңар, жана ошондой эле сот аркылуу даже штраф жазылбайт да. Ошондуктан обязательно ошол трудовой договорум бар деп айтыш керек. Биз ошол трудовойдун негизинде Сахаровага депортация болгондорду чыгарып кеткен дагы успешный кейстерибиз көп. Анан көпчүлүк регистрациялар базадан чыкпай калып атат да. Ошондо эмне кылыш керек? Эми регистрация базадан чыкпай калганы бул өзлөрүнүн деле базасы жакшы иштебей калган моменттер бар да. Или кээде бул мындайча айтканда фамилиясы туура эмес жазылып калган. Или отчествосы башкача жазылып, же болбосо отчествосы жок жазылып калган үчүн кээ бирлерге 2 база болуп калып атат. Ошонун негизинде дагы сотрудниктер сенин базаңда регистрацияң жок деп эле ошо сотко апарып атат да, эми протокол түзүпчү. Анан көпчүлүгүнө айтат элем, эгерде силер регистрация жасаткан болсоңор, официалдуу түрдө главное управленияга заявление жазса болот. Прошу дать именно разъяснение по поводу моей регистрации депчи, именно ушул адрес боюнча. Алар деген полный силерге официальный справка жазып берет. Ответ келет да, официальный. Да, силер мынчанчы жылдан мынчанчы жылга бери ушул адресте регистрацияңар бар деп. Ошонун негизинде силер полиция кызматкери токтоткон болсо да көргөзүп, өзүңөрдүн праваңарды защита кылсаңар болот. Анан көпчүлүк эле биздин жарандар, конечно, теряться этип коркуп кетишет, полиция кызматкери токтотуп кармай турган болсо. Кээ бирлери өзүнө өзү минус кылып, мен бул хозяинга акча бергем, ушул квартирага регистрация коюп берем деген алдап кетти деп да өзлөрүн айтып салып атышат. Мына азыркы тапта уголовный иштер да козголуп атат. Ошол квартирага акча бергем, тигиге акча бергем, регистрация коюп бер деп. Ага да өзүнө да минус болуп атат. Тиги квартирасына коюп берген хозяинга да минус болуп атат. Эми алар атайын эле ушундай ачыгын айтсын деп ушул нерселерди айттырып полиция кызматкерлери, анан биздин жарандар да өзүлөрүн өзү подстава кылып койгондор да бар да. А на самом деле регистрациясы болгон, на самом деле это все законный болгон, бирок ошол эле тем не менее ошол эле тапта мен акча бергем деп өзүлөрүн подстава кылып атышат да. Анан азыр мен анчалык түшүнө бербейм, но регистрацияны баягы полиция кызматкерлери келип текшерип атпайбы, текшерип базада болсо дагы базада жок деп чыгарып берип атат да. Аны базадан 2 түрдө текшерүү мүмкүн экен, ошол тууралуу маалыматыңыз барбы? Мен өзүмдүн эле базамды айта кеткенде, мен недавно ошо базамды текшертсек, мен регистрациям базада жок чыкты. Бирок на самом деле регистрациям бар базада. Алар болсо текшергенде именно менин паспортум эме PE00 деп кетет го. Ошонун слитна жазылбай, бир базамда PE пробел, анан кийин 00 деп жазылыптыр, бир базамда болсо PE деп слитна жазылыптыр. Ошондуктан мен 2 базам болуп калыптыр да, регистрациянын базасы. Ошол эле тапта, значит, баарынын эле базасы бар, а просто ошол паспортный данные туура эмес жазылган, же болбосо
фамилияларды туура эмес жазылган. Ошон үчүн эки база болуп калган таптабар бар да. Эгерде силер уверенно базаңар бар болгон болсо, айтып атпаймынбы, Главное управление по вопросам миграцияга официальный запрос жөнөтсө болот. Официальный запроско где-то мурун 1 ай аралыгында ответ берчү, азыр болсо бир 10 күн, даже 1 неделя аралыгында уже ответ кетет. Билет официальный. Ваша регистрация на данном адресе существует до этого числа, деп полностью официально. И ошол ответтин негизинде жүрсөңөр да болот да. Регистрация коюп туруп дагы сразу параллельно эле сразу главное управлениега заявление жазып койсоң ответ бере калат и на основании этого ответа жүрөсүң. Биздин мекендештер Москванын ичинде дагы, Подмосковьеда да иштешет да. Ошол база эки түрдүү болот экен. Москвадагы башка база менен текшерет, а Подмосковьены башка база менен текшерет. Туура айтамбы? Азыркы тапта бир эле базаны полностью объединили. Бир эле база менен текшерип атышат. Да, до этого эки база менен текшерчү, областтык отдельный база, Москванын отдельно. Но тем не менее, айтып атпаймынбы еще раз, не всегда у них база работает. То есть какие-то мындай проблемалар, өзлөрүнүн внутренний проблемалар бар. Конечно, соответственно, аны силерге айтпайт. Базаңда жок экен регистрация дейт дагы и начинает, соответственно, уже протокол түзүп и сотко даярдап. Бирок ошондой моменттерде деле обязательно сотко барганда дагы силер официальный трудовой договоруңарды көргөзүп, ошол протоколду дагы жокко чыгарса болот да. Азыркы мынау жүрүп жаткан рейд эмне себептен мындай күч алып, мигранттарды кыйнап, Сахаровда да кыйнашып атыптыр, сос тармактардан көрүп атабыз да. Көпчүлүгү азыр даже база текшерүүдөн кыйналып атат. Сиз өзү база текшересизби? База биз текшеребиз, биз официальный запрос гана беребиз. Биздин эле мекендештер көпчүлүгү Россиянын жараны болушкан да. Көпчүлүгү Кыргызстанга качып кетип атышпайбы, ошолор кайра келебиз деп. Ушундай суроолор да болуп атат да. Эгерде кайра келсе, Россия аларга кандай чара колдонушу мүмкүн? Жок, кайра келе берет без проблем. Бирок кийин уже чыгышы проблематично болушу мүмкүн, потому что азыр нормативке именно внутренний өзлөрүнүн законуна биз бийлеши албайбыз, өзүнүн эле миграциябызды бияктан эметип алалы. Внутренний ошол уголовный кодекстерге изменениялар, дополнениялар келтирилди, именно дезертирство боюнча жана ошондой эле дискредитация российской армии. Эгерде Россиянын армиясы боюнча кандайдыр бир информация кетире турган болсоңор, там уже уголовный статьялар кетет, камаласыңар, жана ошондой эле российский жарандыктан полностью силерди лишать этет дагы и түрмөлөргө камашы мүмкүн. Интернеттерден көрүп атабыз кыргыздарды именно ошол согушка алып кетип атыптыр дегендерди көрүп атабыз. Сиз юрист катары ошого бир аз маалымат берип кетсеңиз. Азыр ошол чындыкка дал келеби же андай болбой атабы? Биз даже эми мындайча айтканда согуш деп айтканга не имеем права. Бул военная операция да. Анан өзлөрү ар бир государство өзүнүн безопасностун всегда защита кылганга аракет кылат. Эми көрүп атасыңар кандай ситуация болуп атат азыр, эми баардык толтура маалыматтарды көрүп атасыңар, угуп атасыңар. Мындай өзлөрү өз ыктыяры менен контракт түзүп кеткендер деле аз эмес, көп, напримерчи. Именно Россиянын жарандыгын алам деп кызыгып, ошол жарандыктын негизинде контракт түзүп кеткендер бар. Мен я не думаю, что прям принудительно алып кетип аткандар бар деп я не думаю, но өз ыктыяры менен кетип аткандар аябай көп. Потому что Кыргызстанда жумуш жок, баягы эле эмнеге таянат? Баягы эле финансы, баягы эле экономика, баягы эле жокчулуктун айынан кетип аткандар бар. Даже мага аял кишилер дагы чалгандар болгон. Мен ошол жака барат элем, россиялык жарандык берсе дегендерчи. Анан мен эми ар бир адамдын өзүнүн акылы, өзүнүн ой жүгүртүүсү, өзүнүн деңгээлине жараша болот. Поэтому ал жөнүндө мен айтыштан корктоном. Жана ошондой эле эми ар бир адам өзү жашоосун выбирать этет, кандай жашашты. Бул понедельниктен баштап воскресеньега чейин каттуу рейд жүрөт деп атат. Ошол тууралуу маалыматыңыз барбы? Эми рейдтер жүрүп эле атат, ал токтобойт эч качан. Пока ушул нерсе болуп аткандан баштап бул рейдтер боло берет. Почему? Потому что мигранттардын арасында дагы мындай
ушул Россияга урон келтирем, ушул Россияга бир жамандык кылам деген дагы топтор пайда болушу мүмкүн. Ошолорго байланыштуу Россия өз тарабынан именно безопасность, целостность сохранять этиш үчүн ушундай рейдтерди среди мигрантов будет проводить и среди своих. То есть булар не только мигранттарды текшерип эле көрүп атасыңар, Санкт-Петербургда тоже Россия жарандыгы барларды да текшерди, бүт баарын военный учетко алып атат. Эми бул нерсе токтобойт пока. Сахарова тууралуу да айтып кетсеңиз. Сахарова боюнча маалымат берип кетсеңиз. Сахарова боюнча айта кетсем, Сахаровага принудительный депортация деп коет. Бул принудительный депортация зонасы, центр временного содержания иностранных граждан. Бул жака соттун өкүмү менен помещение болушат, о выдворении. 5 жылга кетет биздин жараныбыз. Эгерде трудовой договору жок жүргөн болсо, эгерде көптөгөн штрафтарды алып жүргөн болсо, или мурун выдворение болуп, бирок Кыргызстанга чыгып кетпей, ушул жакта жүргөн болсо, уже принудительный выдворение алышат. Ал жактан чыгуу негизи нереально деп көпчүлүк айтышат, бирок мен успешный кейстермен айта кетсем, ал жактан чыгуу реально эле. Ал жактын, например, силер законно иштеп жүргөн болсоңор, бул жакта ошо налогуңар төлөп, трудовой контракттарыңар бар болсо, ошо биринчи соттун чечимин 3 күн аралыкта оспорить этип жокко чыгарса болот. Жана ошондой эле жогорку соттон биринчи инстанциянын соттун чечимин жокко чыгар деп өкүм чыкса, ошол эле замат күчүнө кирет дагы. Прям ошол замат ошол субсидтен кой берилет. Сыртка чыгат да. Но вот недавно тоже биздин бир жараныбызды алып чыктык. Ал официально иштеген, трудовой договорлору болгон, налог төлөгөн, бүт справкаларын өткөрдүк дагы. Сотту экинчи күнү сразу суд карады дагы. 2 күндүн ичинде биз соттун чечимин жокко чыгарып, ал жаранды Сахаровадан алып чыктык. Ошондуктан мен көпчүлүк жарандарга айтат элем, эгерде силер официально иштеген болсоңор, то ал Сахарованын да чыкса болот. Мисалы, 1 ай просрочный өтүп кетти, регистрация жасалды. Ошону кайра кантип жасаса болот? Негизи, эгерде силер трудовой договоруңар болсо, еще раз, бирок регистрацияңар базадан чыгып кеткен болсо, и принимающая сторона, например, хозяин квартиры, мен сени коюп берем регистрацияга деп аткан болсо, ошо хозяин квартира менен МФЦга барып, именно хозяин квартира айтыш керек да, мен күнөөм үчүн бул регистрация коюлбай калды, мага штраф жазып бергиле деп. Мен принимающий сторонамын деп. И ошол хозяинга 2000 рубль штраф жазылат дагы, силерге регистрация продление болот на основании трудового договора. Бирок көпчүлүк учурда МВД сотрудниктер хозяинга да, квартирага дагы штраф жазып, жана ошол жаранга да штраф жазып атат. Бирок ошол штрафтардын негизинде кийин запрет алып калышы мүмкүн, жана выдворение болушу мүмкүн да. Ошондуктан лучше всего не рискуйте, рисковать этпей эле Кыргызстанга чыгып кетип, желательно Кыргызстанга. Почему? Потому что Казахстанга бирди чыкты кылган бул деле нормативге туура келбей калат да, кирип эле кайра чыкканчы. Поэтому Кыргызстанга чыгып, анан кийин какое-то время өткөндөн кийин кайра кирип, анан регистрация кылдырып, кайра ошол. Бирок негизи трудовой контракт болгон жакшы, потому что айтып атпаймынбы, суммарно 90 күн эгерде трудовой договор жок биякта жүргөн болсо, ошол 90 күнгө кайра Кыргызстанга чыгып кетүү керек. Азыркы учурда Сахаровда отурган мекендештерди барып көрсөк болобу? Уруксат барбы ал жака негизи барып, продукты кылып, ал акыбалын сурап, зыярат кылып келсек болобу? Ал үчүн ошо непосредственно начальниктерине письмо жазыш керек, официальное письмо предложение. Мы хотели бы там продуктовую помощь сделать нашим соотечественникам деп, эгерде алар макулдугун берсе, анан бара аласыңар. А так это закрытая зона считается. Эч ким кире албайт, лишний адам кире албайт ал жака. Мындайча айтканда, ал грубо айтканда бул түрмө да. Именно центр временного содержания иностранных граждан коет, ал жакта условиялар аябай серьезный, мындайча айтканда жөнүнүн ишине киргизе бербейт. И, соответственно, эгерде ошондой продуктовую помощь кыла турган болсоңор, только через начальство. Мен ойлойм, бул жерде бардык суроолоруңуздарга жооп берди деп. Туугандар, буюрса бул жерде коебуз, эфир кылабыз. Бош убагыңыз болсо бир күн эфир кылып, туугандар, силер эфирде суроолоруңуздарды бересиздер. Бул жерде жооп берет. Бул жерде эдиге кайдыңыз барбы жокпу?
Кайрылган жок. Анда эмесе туугандар, сиздер менен ушул жерден коштошобуз. Буюрса эфирге чыгабыз болсо жекпебиз, дагы сиздер суроолоруңуздарды узатасыздар. Ошол жактан дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Буюрса кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар.